Деги эле Кыргызстан желеги Азия оюндарында канча ирет желбиреди. Эгер тарыхка кайрыла келген болсок, 1994-жылы башталган Азия оюндарында Кыргызстан 7-нчи ирет катышкан. Ал эми ошол 7 ирет катышканы менен алтын, күмүш, коло медалдар аз болгон. Мисалга коло медалдын жалпы саны 29 болсо, күмүш медал 19 болгон. Ал эми алтындан 3 гана болчу. Ал эми быйылкы Азия оюндарында Кыргызстан мыкты көрсөтүштү. Башкача айтканда 2 алтын, дагы бир катар коло күмүш медалдарыбыз бар. Анын бирин Төрөкан Багыбай уулу ушул алып келди. Ушинтип эгемендүүлүк болгон Кыргызстанга 27 жыл болду. Бул аралыкта спорт тармагы бирде өйдөлөп, бирде чөгүп отуруп, акыркы жылдары бир нукка түшө баштады. Алсак, быйылкы Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарында Кыргызстандын кызыл байрагы желбиреп, спортчуларыбыз алтын, күмүш, коло медал үчүн чыгып жатышты. Жерим Кыргызстан. Улуттук курама командага алгачкы медалды алып келген спорттун эркин күрөш түрү боюнча Магомед Мусаев болду. Балван килембетинде 97 кг салмакта күч сынашып, жалпысынан 4 кармаш өткөргөн. Ал түркмөнстандык, афганстандык, кореялык балвандарды жеңип, ал эми чечүүчү кармашта ирандык балвандан жеңилип калган. Жерим Кыргызстан. Грек-рим күрөшү боюнча курама команда кайда барбасын күчтүүлүгүн көрсөтө алат. Быйыл да калыбынан тайган жок. Алсак, Өсүр Жусупбеков, Амантур Исмаилов аттуу балбандарыбыз коло медал алса, 19 гана жаштагы Акжол Махмутов күмүш медал менен кубантты. Акжол чоңдор арасында биринчи жолу барып жатса да, дүйнөлүк балбандарга чагылгандай тийип, эң мыктыларын көтөрүп урду. Келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш балбаныбыз эмки оюндарында алтынга деген дымагы күч. Финалдык беттеште эң эле негизгиси мага бир аз энергия жетишпей калды деп ойлойм. Чарчап калдым. Буюрса ошол жактан жакшы опыттарды алып, мындан ары көрүп алдым кайсы ошибкаларым бар. Ошол ошибкалардын үстүнөн иштеп, мурда кандай тренировка кылсам, андан да жакшыраак тренировка кылганым менде өзүмдө опыт пайда болду. Кыргызстандын улуттук курамасынын жол башчысы, грек-рим күрөшү боюнча спорт чебери Каныбек Жолчубеков бул жолу да ийгилик менен кайтты. Ал түндүк кореялык, кытайлык, казакстандык балбандарды жеңип, бирок алтын үчүн кармашта жапон отандашынын жеңилүү ызасын тартып калган. Беттеш оор болгонун айтат. Бул жерде аябай эле жакшы күрөштүм десем болот. Баягы дагы бир иштешим керек окшойт. Кичине жетпей калды. Бирок алтын үчүн болгон күч аракетин жумшадым. Жерим Кыргызстан. Ошондой эле учурда Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү да барган сайын өнүгүп жатканын кыздардын жеңишинен кийин айтса болот. Мисалга Айпери Медет кызы, Мээрим Жуманазарова, ошондой эле Айсылуу Тыныбековалар өлкө желегин желбиретип келишет. Айпери менен Мээримге акыркы жылдары ийгилик жылмайып, жеңиш менен келгенин эске алсак, баракелде, алтын кыздар алтын алсын дегенге неге болбосун. Жерим Кыргызстан. Ал эми Айсылуу алтын медалды алууга анын мурунку беттештерден алган жаракаты катуу тоскоол болгонун, ошого да карабай, балван кызыбыз айыгышкан беттештерде биринен сала экинчисин көтөрүп уруп, кыргызстандыктарды кубантып жатты. Алтын медаль үчүн Тыныбекова монголиялык кыз менен кескелип, телекке каршы жеңилүү ызасын тарткан. Бирок Айсылуу буга чейин монголиялык атаандашын 2 жолу утканын айтып коюу керек. 25 жаштагы бул кызыбыз дагы да ийгиликти жаратып, алтын алат деген ишеним бар. Бул монгол балбан кызы менен буга чейин 2 жолу беттешкем, 2 жолу тең уткан болчумун. Чындыгын айтканда, ушул Стамбулда өткөн эл аралык турнирден кийин мен чындыгын айтканда машыгууну өткөргөн жокмун. Ушу ден соолугума байланыштуу, колума байланыштуу. Быйылкы Азия оюндарында алгачкы алтын 24 августта алтын медалды jiu-jitsu боюнча Төрөкан Багымбай уулу тагынды. 2010 жылдан кийинки алтынды капчыкка Төрөкан алып келип олтурат. Япон күрөшү же бет маңдайга залака келтирбөө урушунда кырааныбыз бир катар өлкөнүн мыктыларын жеңди. Желек желбиреп, кыргызстандыктар бир кубанып алды. Ошондой эле япон күрөшү боюнча күмүш медалдын ээси Нурсултан Алымкулов, коло медалдардын ээлери бир туугандар Муртазали менен Абдырахман Муртазалиевдер бар.
Төрөкандын жеңиши өлкө жеңиши. Өзүнүн айтуусунда желек желбиреп кимин ойнолгондо кийин 300 айга барып бир ыйлап алган. Намыска жарап өлкөнүн туусун көтөрүп, чоң жоопкерчилик алган балбан буларга токтолот. Медаль жалпы кыргыз элиме жана өзүмдүн ата энеме жана мен бир тууган агаларыма, досторума бүт жалпы кыргыз элиме. Коло медаль ээлери дзюдодо, пенчак силатта да бар. Алар дзюдо боюнча Владимир Золоев, Артур Т, пенчак силаттан Данияр Токуров, Жолдошбек Акимжанов бар. Бокс боюнча Азат Дүйсөналиев. Ал эми оор атлетчи Изат Артыков буга чейинки мелдештеги байгеси чыр болгон. Бирок бул ирет татыктуу түрдө Куржунга коло медаль сала келген. Бул церемонияда мен 147, 183 көтөрдүм. Алтын алабыз деп 190-га барып төшкө алып тура албай койдум. Бул оюндарда экинчи алтын. Жеңил атлетчи кызыбыз Дарья Маслова Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарында алтын тагынды. Айта кетсек, 2002 жылды Азия оюндарында алгачкы алтын медалды жеңил атлетчилер Татьяна Ефименко, Татьяна Борисова жеңип тарыхта калган. Тарых жаңылайм дедиби же 2 алтынды бир алам дедиби Айтор Сакадай бою сары алтын кыз 25 августтагы жарышта 10 чакырым аралыкты 32 минут 7 секундада чуркап өтүп, 3 күндөн соң 5 чакырым аралыкта жарышып, алтынга бир канча секунд жетишпей калган. Бир Куржунга 2 медаль салып, кыргызстандыктарды кубандырды. Мен 10 чакырымдык чуркоодо биринчи келем деп ойлогон эмесмин, бирок үмүт бар болчу. Бул аралыкта өлкө экономикасынын, саясатынын тургусуздугуна карабай, спортчуларыбыз намысты бек кармап келет. Мындан кийинки да бул тармак өнүгүп, дүйнөнүн алдыңкылары десек калпычы болбойт турбуз. Себеби намыс үчүн, желек үчүн ата бабаларыбыздын жанын аяшкан эмес.